22-iyun. Ыйыктык үчүн кантип күрөшүү керек? Бардык адамдар менен тынчтыкта болууга жана ыйык болууга умтулгула. Ыйык болмойча эч ким Теңирди көрбөйт. Еврейлер 12-бөлүм 14-аят. Ыйыктык болбосо биз Теңирди көрө албайбыз. Көпчүлүк адамдар бул чындыкка ылайык жашашпайт. Матай 7-бөлүм 23-аятта Исанын "Мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар" деген коркунучтуу сөздөрүн уга турчу ыйык жашабаган, бирок өзүн машаякчы деп атаган адамдар бар. Павыл өзүн машаякчы деп атаган адамдарга мындай дейт: "Күнөөкөр табиятыңардын каалоосу боюнча жашасаңар, анда өлөсүңөр." Римдиктер 8-бөлүм 13-аят. Ошентип, ыйыктык болбосо Теңирди эч ким көрө албайт. Ошондуктан келечектеги ырайымга ишенүү менен ыйыктык үчүн күрөшүүнү үйрөнүү өтө маанилүү. Жагымсыз кесепеттер жана өлүм аркылуу дагы ыйыктыкка жетүүнүн жолу бар. Павыл бизге Кудайдын ырайымына гана ишенүү менен кызмат кылышыбызды эскертет. Кудай бир нерсеге муктаждыгы бардай болуп, адамдардын колунун кызматын талап кылбайт. Анткени бардыгына өмүр, дем жана керектүү нерсенин бардыгын берген ал өзү. Элчилердин иштери 17-бөлүм 25-аят. Кудайга кызмат кылуу үчүн жасалган кандай аракет болбосун, эгер кызматыбыздын натыйжасында алган сыйлыгыбыз жана ал кызматты жасоого мүмкүнчүлүк берген күч-кубатыбыз Кудайдан көз каранды болбосо, анда бул бутпарастардын байкуш кудайындай кылып анын атын булгайт. Петр Кудайга ушундай көз карандысыз кызматтын башка жолун мындайча түшүндүрөт: "Ким кызмат кылса, Кудай берген күчүнө жараша кызмат кылсын. Ошентип, Кудай бардык нерседе Иса Машаяк аркылуу даңкталсын." 1 Петр 4-бөлүм 11-аят. Ал эми Павыл болсо, анткени Машаякты мен аркылуу аткаргандарынан башка нерсени айтууга батына албайм дейт. Римдиктер 15-бөлүм 18-аят, 1 Корунтуктар 15-бөлүм 10-аятты дагы карап көрүңүз. Кудай биз үчүн дайындаган бардык жакшы иштерди аткарууга мүмкүнчүлүк берген учурда ырайым келет. Ар дайым бардык нерсеңер жетиштүү болуп, жакшы иштерге бай болушуңар үчүн силерди ар кандай жакшы нерселерге байытууга Кудайдын кудурети жетет. 2 Корунтуктар 9-бөлүм 8-аят. Жакшы иштер үчүн күрөшүү — бул келечектеги ырайымдын убадаларына ишенүү үчүн күрөшүү.